Аксакалдан баштасак, Рахман Разыков, кимге сурообуңуз бар, кайсы атаандашыңызга сурооңуз бар? Чоңажы раматлык 20 тонна китеп окуган мынтип айтты да. Шайлоо бул аманат. Мамлекеттин тагдыры. Ага кыянатты кылбагыла деди. Сатып алуу экөө тең дозокко түшөт деди. Ушул маселеге мекеним Кыргызстан кандай карайт? Биринчиден биз мыйзамдуу мамлекеттебиз. Бул диний өзгөрүштөрдү алаштырбаш керек. Сиз айткан туура. Биз дагы азыр ушул элдин алдында шайлоого аттанып жатып, Рахман мырза, биз дагы сизди мындай элдин ичиндеги белгилүү өнөрпөс катары мен мисалы үчүн жеке өтө катуу сыйлайм. Биз дагы эл аралап жүргөнбүз, шаарда мисалы үчүн мен дагы баарды жакшы билет. Биз мындай таза ой менен, чын дилден элдин акысы сиз айткандай абдан бул кымбат нерсе, баалуу нерсе, жакшынакай кылып актап берүү ниетиндебиз. Рахмат чоң, Мекеним Кыргызстан саясий партиясы ата мекен ыйман нуру же бүтүн Кыргызстанга кимге сурооңуз жатасыз? Мен Рахман мырзанын өзүнө берейин, агамсыз. Мынабу биздин мамлекеттин бүгүнкү күндө жалпы каржы 4,5 миллион сомдон 500 миллиардтан жогору болуп калды. 5 миллиардтан тоз. Ушул боюнча сиздердин партиянын пикири кандай? Эртең мисалы үчүн төлөөнчү мөөнөттөр жакындап калды, билесизби? Бүт урдуп алган адамдар жүрөт Кыргызстандын ичинде. 5 миллиардтан ашык акчаны урдагандар бар. Мыйзамдын диктатурасын орноткондо ошол уурулар ошол карызды төлөш керек. Ал мамлекеттин сырт карызын жөнөкөй эл 1 сом акча алган эмес. Урдагандар ким экенин баарыбыз билебиз. Биздин президентибиз айтты го, чөнтөгүмдө 35 коррупционердин тизмеси бар деп. 3 жылдан бери биз бирөөсүн да көрө элекпиз. Мүмкүн ошол 35-ин ичинде Кыргызстандын сырт карызын урдуп алгандар бар деп эмнегедир айтпай атат. Биз эгерде барып калсак, биз ошону айтабыз. Биз ону сиздер билесиңерби? Бизби? Билебиз. Билебиз. Апаргыла мен ошол жерге. Жок, азыр эле айта бересизби? Мен азыр мен бийликте эмесмин да, барсам айтам мынакей. Биз буну жолго кече биздин Субаналиев генерал коопсуздук кеңешинин биринчи катчысы съезде айтты го. Демек ал кишинин колунда ошондой документтер бар үчүн айтты да, жөнүн ал мен эмес да сахнада көчөдө жүргөн. Ал ошол бүт бардык мамлекеттик документтерди карап турган адам да. Бизге 1 ай убакыт бергиле деди го, 1 ай. 1 айда мамлекеттин карызын, криминалдардын баардыгын ордуна коебуз деди. Рахмат чоң, ата мекен саясий партиясынын суроолору барбы? Өзүңөрдүн оппоненттериңерге? Суроо жок, Иман Нур саясий партиясы. Менде бир суроо, 3 эле партиянын мүчөлөрүнө. Ыйман Нуру партиясынын программасы бар. Мен мисалы бардык 16 партиянын программаларын окуп чыктым. Реформа, Чоң Казат, ата мекен окуп чыктым. Ушул биздин партиядагы программада жазылган тезистер, жазылган багыттар, жазылган ой пикирлер ушу сиздердин партияңардын арасында программа ушу кайсы бир мындай окшош же мындай биз бир көз караш болгон нерселерди айтып бере аласыздар ошону? Бизде бар. Иманга келүү, иманды тутуу, мыйзамдан дагы иманды тутуу. Бул силердин программада бар. Негизинен мен оппонент болсо дагы силердин партиянын программасын колдойм. Элди иманга чакыруу бул өтө чоң бир ушундай бир жакшы милдет. Бирок иман менен курсак тойбойт да. Биринчи курсак деген мындай да. Курсакты урдуп алып той койсо болот. Иманды болуп жүрсө да той койсо болот. Анан кийин иман болуп эле анан курсак ачка калат деген маселе жок анда үчүн. Мекеним Кыргызстан саясий партиясы кандай жооп бересиз? Сиздин сурооңузга мен мындай жооп берет элем. Буну партиянын мүчөсү катары эмес, жеке адам катары биздин баардык эле партия мүчөлөрү деле ыйманды болууга сөзсүз түрдө ниетте болот. Мен ойлойм Кыргызстандын ар бир гражданасы ушундай ойдо болсо керек деп. Ата мекен саясий партиясы инвесторго жакшы шарт түзүү, ар бир адамга жумуш орун түзүү деп атасызбы? Биз ошол сөз колдойбуз, бизде да бар бул. Жумуш орунда ушул Кыргызстанда жаштарыбызды кармап калып, жумуш орун түзүп берип, аларды ушул жерге колдонуу боюнча. Демек, жогорку кеңешке бирге келип калсаган, ушул программаны бизге ишке ашырууга биз пикирлешип боло алабыз ушул тармакта. Дагы сурооңуз барбы? Анда болсо мен дагы бир бардыгына бир суроо берейин.
кимиңердин азыр кайсы партияңардын мындай болочоктогу өкмөттүн кандайдыр бир көз карашы бар? Өкмөткө ким барат? Силердин өзүңөрдөн эле. Мисалы, мекеним Кыргызстан же ата мекенденби, же Иман Нурдан же бүтүн Кыргызстанданбы паланча мисалы премьер-министр болот, түкүнчө дагы бир нерсе болот. Биз аны бөлүштүргөн жокпуз. Бирок биздин партиянын бүгүн курамында өтө чоң тажрыйбалуу саясатчылар кетип баратат. Ишембек Кадырбеков, Субаналиев ошол. Субаналиев, мен угушум боюнча ал бир маалыматты окуп калдым. Ал азыркы УКМКны сураган экен азыркы президенттен. Анан жок, кой деген окшойт президентибиз ал киши. Анан мен ансыныкка жокмун. Укпаган нерсеге комментарий бере албайм. Ошолдо Курсан Асанов, мен билбейм бизде мыйзамдар кандай иштеп атат. Талапкер болуп катталгандан кийин ар кандай жок, биз билбейбиз, сүйлөшөсүңөрбү? Жок, сүйлөшөбүз. Бүгүн сотко барып келип атат да. Эл менен жолугушуп атат, сотко барып. Ушундай да болобу? Мен ондай эле мыйзамды өтө жакшы билбейм, бирок андай болбош керек. Катталгандан кийин ал андай следственный иштерин баары токтоп туруш керек эле, бирок ондай болбойт атат да. Анан бизде эми мыйзам менен көп жылдар иштеген, мурдагы 35 багы мыйзам чыгаруу палатасын иштеп жүргөн татыктуу саясатчылар бар. Ошолор бардык кызматтарды аркалап кете алат. Ыйман Нуру саясий партиясында азыр бөлдүңөрбү портфелдерди? Жок, бизде портфелдер бөлүнгөн эмес, бирок биз бир долбоорду ишке ашырып койдук. Ал интернет аркылуу болуп атат. Бул өзүнчө жанагы праймериз правительство кылып өзүбүз. Ошол жерге мисалы жаш муундар, специалисттер кимдер болсо өзү келип туруп ошол жерде рейтингтерин түзүп атабыз. Албетте бул азыр мындай болжомолдоо түрүндө, бирок ошол жанагы мягкий рейтинг менен түзүп алайлык, балким жаңы инсандар пайда болуп калат. Биздин партия мүчөсү болбосу мүмкүн. Бирок ошол программага сунуш кирип, ошону татыктуу. Бизде өкмөттө проблема бул азыр компетенция болуп калды. Ошол компетенция болуп калды. Жакшы инсан болушу мүмкүн, бирок 2 китеп окубаган инсандар келип калды да. Ошол нерсе проблема болуп атат. Чымчык сойсо дагы касап сойсун дейт го. Ошол проблема болуп атат. Биз бөлүштүрө элекпиз, бирок бул багытты иште баштап койду. Биздин сайтта ошол праймериз, өкмөт праймериз процесси уже жүрүп атат. Рахматжан, ата мекен саясий партиясы? Бизде келечектеги өкмөт жөнүндө өзүбүздүн планыбыз бар. Ал өкмөт чакан, ыкчам, тез арада чечим чыгара турган өкмөт болуш керек. Анан болгондо дагы мен бая айтып кеттим, өкмөттүн алдында атайын стратегиялык борбор ачылат. Ошол жерде биз Кыргызстанда бардык саясий күчтөрдүн өкүлдөрүн чакырып, эксперттерди чакырып, ошол дүйнөнүн эң өнүккөн өлкөлөрүндө ошолордун тарыхын карап туруп, ошонун негизинде чечим чыгара турган бир борбор болот. Анан өкмөт ошонун негизинде иштейт. Премьер-министр боюнча биз буга чейин бизде 2-3 адамдарды караганбыз, бирок бир адамга токтоло элекпиз. Эгер биз ал жака барып калсак, өзүбүздө кандидат бар экөө, жана сырттан дагы бар, фамилиясын айтпайм. Мен бүгүн ушул маселе боюнча сурашканда фамилиясын айтпай эле турайлы деп айтышты. Бирок бизде өзүбүздө ошо иштей турган, алып келе турган жигиттерибиз бар. Биз буга чейин Абылгазиев иштен кетип атканда биз Элдар Абакировду кандидат катары чыгарганбыз, альтернатива катары, өзүнүн программасы башкасы менен. Сиз жалгыз азыркы депутатсыз бул жерде. Эмне үчүн өкмөттү силер ушунчалык колдоп бердиңер? Биз ошол өкмөттү, Абылгазиевдин өкмөтүнө 5 депутат каршы чыкты, бирөө мен болгонмун. Отчетная мен каршы чыкканмын, канааттандырарлык эмес деп эсептегенмин. Рахматжан, мекеним Кыргызстан саясий партиясы? Биздин дагы өкмөт жөнүндө келечекке жакшы программабызда да көрсөтүлгөн, планыбызда бар. Албетте сөзсүз түрдө сапаттык жана сандык курамына көңүл бурабыз. Өзүбүздө дагы бүгүнкү күндө ушул келечекте өкмөткө иштей турган жакшы жаш кадрларыбыз бар. Бир гана өзүбүздүн партия менен чектелбестен ушул кадр маселесине бир реалдуу ачык карап, Кыргызстандагы бардык эле биздин партия эмес, башка сырттан да тартып, жакшы күчтүү өкмөт курганга өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деген ойдобуз. Акылайда суроо бар экен, соц тармактардан келген. Соц тармактардан мекеним Кыргызстан партиясына бажыдагы коррупцияны жоюудагы программасы кандай? Албетте, биринчи кезекте бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, биринчи кезекте ушул коррупция анда-мында сөз эле болуп атпайбы? Муну бирден бир жоюунун жолу бүт баардыгын санаптештирип болуп атат азыр. Бүгүн ушуга өтүш керек. Бир гана бажыда эмес, бул мына сиздерге айта турган болсок, баардык теле кызматтарында, лицензия алууда, мунун баардыгында ушу биз электрондук форматка өтүшүбүз керек. Мына ушу менен буюрса система өзгөрүп, өзүнө жогуш керек. Рахматжон, анда эмесе биз бүгүнкү дебаттын соңунда ар бир келген саясий партиянын өкүлдөрүнө 3 мүнөттүк убакыт беребиз. Абадаттан калбай эле, Рахман Аздыков мырза, сизге сөз болсун. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы. 3 мүнөттөн ашпасын сөзүңүз.
мындай да биздин партиянын программасын колдогон негизинен биздин мигранттар 5 жылдан бул программа биз кылабыз деген иш аракеттер бүгүн эле жазылып калган жок. 5 жылда ошол Россияда жүргөн мигранттар менен жолугушууларды өткөзүп келдик. Биз эмнеге ошолорду бияка алып келебиз деп кайрылып атабыз? Себеби биздин эмгекке жарактуу жарандарыбыз Кыргызстандан чыгып кетип, алардын балдары биякта калып, ата эненин чоңунда чоң эленин колунда калган балдар мээрими жок чоңоюп атышат. Бул өтө коркунучтуу. Мээрими жок чоңойгон бала өтө кийин чоңойгондо коркунучтуу болуп калат. Бул биз жоготкан нерсе. Биз жарандардын ден соолуктарын жоготуп атабыз. Кече мында бир өтө өкүнүчтүү иш болду. Бул бардыгына тиешелүү болуш керек. Мынау Гүлбакар жактан бир мигрант бала өтө оор шартта иштеп келип, үйүн салып, үстүн жаап, эртеси күнү өтүп кетти. Мигранттардын бирден бир максаты үй салыш. Өзүмдүн үйүм салам дейт. Булар ошон үчүн бүт өмүрүн ден соолугун жокко чыгарып атышат. Бул өтө трагедия. Биз өкмөт катары жок экенибизди, мамлекет катары эмес экенибизди кечеги пандемия көрсөтүп койду. Эгерде бир чечен аксакал карыял үйрөнө түшүп калган болсо, бир самолет келип алып кетсе, өзүнүн жараны карыялар үйүнө түшүп калбасын деп. Биздин бийлик чек арада жаткан жүздөгөн миңдеген жарандарыбыз ыйлап жамгырдын астында жатса дагы эч кандай аракет кылган жок. Демек биз мамлекет эмес экенбиз. Биздин бийликке биздин жарандар кереги жок экен. Биз 2 айдын ичинде un канчага кымбаттап, дары дармектер канчага кымбаттап кетти, өкмөт аны контролдой албаган жок. Эмнеге? Эмнеге ошону карай турган депутаттар ошол маалда иштебей пенсиясын отпускнойун алып алып туруп кетип калышты. Эл талаада калды. Бул 2 айда болду. Эгерде ошол 4 айга, 6 айга чозула турган болсо эмне болот эле? Бүгүнкү элдер эмне ойгонуп калышты? Демек биз мамлекетке башкача мамиле кылсак болбойт экен. Акчага добуш сатсак болбойт экен. Акча менен адилеттикти таба албайт экенбиз деген ойго келишти бүгүн. Бүгүн база коргондо бул тарыхта болгон эмес. 30 секунд убактыңыз калды. Жөн эле шайлоочу өзү штаб ачып, элдерди чогултуп, үгүт иштерин жүргүзүп атыптыр. Ошо шайлоочуга биз барып, аны шайлоочудан кийин штабташтык. Мындай деңгээлде келди. Азыр элдин үмүтү жаңыланууга өтө чоң ойгонгон, Кудай буйруса, эртең шайлоодо өтө жакшынакай бир добушка ээ болобуз. Рахмат чоң, Мекеним Кыргызстан саясий партиясы, акыркы сөзүңүз. Урматтуу Микрофон. мекендештер, элибиз дагы бир жолу айтам, экономикасы өнүккөн, ар бир жарандын укугу корголгон, кылмыштуулук чектелген, кичинекей бөбөктөрүбүз, балдарыбыз татыктуу келечекке карай билим алган, ар бирибиздин ден соолугубузду медицина тармагы камсыздай алган, өнүккөн биз дагы кыргыз мамлекетте жашаганга баардыгыбыз укуктуубуз. Ошондуктан биз Мекеним Кыргызстан саясий партиясы бүгүн өзүнүн командасы менен жогорку кеңешке карай аттанып жатат. Дагы бир жолу айтам, команданын ичинде билимдүү чыган жаштарыбыз, тажрыйбалуу кесипкөй саясатчыларыбыз, профессионал кызматкерлерибиз бар. Биз келечекте сиздер үчүн, элге, сиздерге кызмат кыла турган, сиздерге пенсияны бул жерден кайрып отурбай өз чегине көтөрүүгө аракет кылган, баардык эл журт үчүн жакшы жашоо шартты түзүп бере турган, эл үчүн иштей турган мыйзамдарды кабыл алып, аны көзөмөлдөөнү колго алабыз. Андыктан 4 октябрь күнү номер 4 Мекеним Кыргызстан саясий партиясына добуш бериңиздер. Рахмат чоң, Ыйман Нуру саясий партиясы өзүнүн сизге эркин микрофон берет, 3 мүнөт убактыңыз бар. Рахмат чоң, Ыйман Нуру партиясы акыркы соңку сөзүндө эмне деп айтат? Биринчиден биз кыргыздар өзүбүздүн мына орусча искренность деп ыхластыгыбызды жоготуп коюп атабыз да. Мына азыр мына жерде 2 жолу жарнама перерыв болду. Ушул 4-өбүз тең жарнама перерыв болгондо эле өзүбүздү бош коюп, жакшылап мындай сүйлөшүп атабыз да. Анан кийин эле камера когда включается, биз бардыгыбыз эле кайра коюп эле мындай кылып туруп иштеп калып атабыз. Ушул проблема Кыргызда. Кыргызда ушул проблема. Себеби дегенде биз дайыма
24 саат боюнча Кудайдын назарында турабыз деген нерсени жоготуп койбосок, ошондо гана берекелүү, адилеттүү бийлик болуп, берекелүү жашоо болот. Эң негизги дагы бир проблема, экинчиси. Кыргызстанда ар бир жашоо президенттик болобу, жогорку кеңешпи, жогорку кеңештигин айтайлык, 50% гана эл келет шайлоо участкаларына. 20% балким башка жакта жүрсүн шайлоодо, бирок ал жерде эле участоктор бар. Демек 50% элге бул Кыргызстандын келечеги баары бир же ишеними жок болуп калды. Ошол индикатор бизге проблема болуш керек. Эмнеге ал эл мындай кызыкчылыгы жок, себеби дегенде ишенбейт да, бул механизмге иштебейт. Конституцияда, мыйзамда жазылган шайлоо системасына ишенбей калган. Aldanıp. Ушул жагын дагы чечиш керек. Үчүнчү, жогорку кеңешке Ыйман Нуру партиясы берсе, биринчи, биз өкмөт түзүлгөн өкмөттү биздин программаны колдогон, биз менен чай ичишкен өкмөт эмес. Мен неге айтам? Мен өкмөттө иштегенмин. Аз мурун эми мындай жашыраак экенмин, көп депутаттар менен айтышып, бирок өзүм балким жаш мындай курчураак болчумун. Азыркы өкмөттү караңыздар, могул жерде депутаттар. Депутат чыгып бирдеме сүйлөсө, өкмөт макул ишке алабыз, карайбыз дейт. Ал жерде бюджет, акча жок, бул туура эмес багыт, ал стратегияда башкача каралган деген сөз айтпайт. То есть өкмөттө иштеген адам депутат менен апеллировать должен. Айтышыш керек, кече эле туруп алып туруп, мына жерде коалиция большинство багытты мындай көрсөттүңөр. Сиздин айтканыңыз өзүңүз коалицияда туруп алып, ушул багыттан тышка чыгып кетип аткан сунуш келип атасыңар деп эч ким айтпайт. Ач кулактан тынч кулак жакшы экен деп эле жазабыз, анан кийин көзүм көрбөсө калганым эмне болсун деп туруп. 30 секундум калды, Ошонун үчүн. Анан кийин ушул Кыргызстанда эң негизги маселе бул кадр проблемасы болуп калды. Таркап кеттик. Компетенция жок болуп калды. Ошон үчүн проблеманы айткан инсандар көбөйүп кетти. Кантип чечиш айта турган инсандар бул 2-3 эле пайыз. Бирок ушул жерден ушул жерге алып кеткен управление изменением, өзгөрүү системасынын управление менеджери жок болуп атат. Ошон үчүн аманат, шайлоого урматтуу шайлоочулар катышыңыздар. Бизге добуш бербесеңиз дагы бирок катышып коюңуздар. Ата Мекен саясий партиясына сөз эркин микрофон. Урматтуу мекендештер, Ата Мекен партиясы экономиканын өнүктүрүүнүн эки жолун көрүп атат. Негизгисин, биринчиси биз ачык асман саясатын киргиздик. Бурса биз илгерки улуу жибек жолун кайра жандандырышыбыз керек. Биринчиси ишке ашты, жартылай. Өкмөт да буга кол калса, биз ойлойбуз, бизде Кыргызстан эркин экономика, ачык экономика болот дагы, биз толтура транзиттик мамлекет катары көп нерсени колдоно алабыз. Анткени дүйнөдө жалпы адамдардын 3/2 саны Евразияда жайгашкан. А Кыргызстан математикалык расчет боюнча ошо Евразиянын борборунда турат. Биз ошол толтура ачык асман саясатын киргизип, толтура учактар биз аркылуу келип кетип, жүк ташып, толтура жумуш ордун түзсөк болот. Азыркы убакытта эле биз ушул мыйзам, мен өз автор болчумун. Ушул мыйзам кабыл алгандан кийин жүк ташуу 30 эсе көбөйүптүр. Экинчиси, тез арада Кытай, Кыргызстан, Европа темир жолун курушубуз керек. Биз азыр тупик мамлекет турабыз. Бизде бул жактан казактарга көз карандыбыз, сыртка чыга албайбыз. Эгер биз темир жолду куруп алсак, биз океанга чыгабыз. Биз ошондо транзиттик мамлекет өтөбүз. Бизде толтура жумуш орун пайда болот, биздеги баягы айлануу пайда болот да, экономикага чоң бир түрткү болот экономиканын өнүгүшүнө. Эгер ушул эки нерсени биз алдыга жылдырып алсак, мен ойлойм, биз Кыргызстан өнүккөн мамлекеттердин катарына, өлкөлөрдүн катарына тез арада кире алабыз. Дагы биздин негизги приоритеттердин бири бул билим берүү системасын реформалоо. Биз азыркы убакта балдарыбызга келечекте 10-15 жылдан кийин талап болгон билимди бере албасак, биздин балдар көчөдө калат. Ошондо биз билим берүү системасына ваучер системасын киргизебиз деп атабыз. Бул боюнча буга чейин да биз Жанар Акаев болуп, эксперт топ түзүп жогорку кеңеште иштеп атканбыз. Эгер ушуну өткөрүп алсак, биз азыркы мектептеги билим берүү сапатын 2-3 тепче көтөрө алабыз. Дагы биздин негизги ушул эгер билим берүү системасында мектептеги балдарга тандоо мүмкүнчүлүгүн берип, балдарды өзүнүн пикирин айтканга жана бирөөнүн пикирин сыйлоого үйрөтүп алсак, биз толеранттуу коом кура алабыз. Бизде балдар башынан баштап биз негизи эле балдарды Алла Таала ар бир адамды, баланы таланттуу кылып жаратат да. Ар бир бала өлкөгө чоң салым кошулат, бирок биз туура эмес тарбиянын кээде, туура эмес билим берүү системасынын негизинде баланын шыгын ача албай атабыз. Ошону ачып бериш керек. Урматтуу шайлоочулар, мына азыркы убакта мына толтура адамдар келип атат бизге. Биз силер шайлаа дедик эле, бирок бийлик тараптан мамлекеттик иште иштегендер келип паспортубузду чогултуп алды. Биз ушундай болуп калдык, ал жакы көз каранды болуп калды. Андай кыла албайт.
силер паспортуңарды чогулуп алганда дагы шайлоону өзүңөр чечесиңер. Урнага бюллетенге барганда эч ким силерди текшере албайт. Өзүңөрдүн укугуңар үчүн күрөшкүлө. Бул азыр өтө ыплас оюндар кетип атат. Эми шайлоого чейин көрөбүз кандай болот. Бирок бул 5 жылда бир жолу келе турган силерге мүмкүнчүлүк. Эгер силер азыр кандай адамдарды, кандай партияны шайласаңар, 5 жыл жашообуз ошол кетет. Ошон үчүн мен айтып кетким келет. Урматтуу бийликтин өкүлдөрү, күчкө таянган убактылуу, күчкө таянган бийлик бул убактылуу болот. Адилеттүүлүккө таянган бийлик түбөлүктүү болот. Ошон үчүн күчкө таянганды токтотуп, адилеттүүлүк туруп берсе, мен ойлойм шайлоонун жыйынтыгы жакшы болуш керек. Рахмат чоң. Анда эмесе биз Акылай экөөбүз бул жума ичи сиздердин назарыңыздарга 16 партияны тең алып чыкканга аракет кылдык. 16 партияга тең өзүңөрдүн садесебиңерди бердиңер, өзүңөрдүн көз карашыңарды айттыңар, сурооңорду бердиңер. Рахмат чоң силерге. Бүгүнкү да конокторго чоң рахмат. Баардыгыңарга оомат келсин. 4-октябрь күнү баардыгыңар ушул жогорку кеңешке баргыла деп каалоо тилек айтам, өзүм пенде катары. Сиздер менен мен Нурлан Адаев жана менин кесиптешим Акылай Каримов болду. Сак саламатта болуңуздар.